жаш балдардын оорудан сактануу үчүн окуй турган дуба. Аузу би калиматиллахи таммати мин шерри кулли шайтани ва хаммин ва мин кулли айнин ламматин. Мен Аллах Тааланын толук сөздөрү аркылуу ар бир шейтандын жана ар бир заардуу нерселердин жамандыгынан жана жаман сөздөрдөн сактанамын. Мен Аллах Тааланын толук сөздөрүн аркылуу ар бир шейтандын жана ар бир заардуу нерселердин жамандыгынан жана заардуу сөздөрдөн сактанамын. Ушул дубаны окуп, балдарга дем салып, же болбосо тумар кылып, мойнуна илип койсо дагы пайдасы тиет. Мен бул дагы окуп берейин сиздерге оңой жана жат болуш үчүн. Аузу би калиматиллахи таммати мин шерри кулли шайтани ва хаммин ва мин кулли айнин ламматин. Аузу би калиматиллахи таммати мин кулли шайтани ва хамматин ва мин кулли айнин ламматин. Аузу би калиматиллахи таммати мин шерри кулли шайтани ва хамматин ва мин кулли айнин ламматин. Дагы бир жолу мааниси, мен Аллах Тааланын толук сөздөрү аркылуу ар бир шейтандын жана ар бир заардуу нерселердин жамандыгынан жана жаман сөздөрдөн сактанамын. Жана дагы көз тийгенден сактануу жолдору, эгер кимдир бирөө көз тийгенде сактангың келет дей турган болсо, же көз тийгенди биле турган болсо, анда бул сүрөлөрдү окусун. Кул аузу би раббил фалак сүрөсүн жана кул аузу би раббин нас сүрөсүнү ар дайым кечинде жаттаардан алдын 3 жолдон окуп жатыш керек. Буга кошумча Ихлас сүрөсүн дагы. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси менен тастыкталган. Ал хадис бул Hazreti Abu Said Hudri radhiyallahu anhu айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жин жана инсандардын көз тийинен пана тилейм эле. Ал Фалак жана Нас сүрөлөрүн түшкөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көз тийгенге ушул эки сүрөнү ыктыяр кылып, калган дубаларды таштап койгон. Hazreti Abu Said Hudri radhiyallahu anhu айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жин жана инсандардын көз тийгенен пана тилейм эле. Фалак жана Нас сүрөлөрүн түшкөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көз тийген ушул эки сүрөнү ыктыяр кылып, калган дубаларды таштап койгон. Пайдасы инсан жана жиндердин көз тийгенинен жана алардын зыянынан сактануу үчүн ушул сүрөлөрдү окуп дем салуу өтө пайдалуу. Ошол үчүн мен сиздерге кеңеш берет элем. Ушул кеч жаттарда, төшөккө жатардан алдын ушул сүрөлөрдү, буга кошумча Фатиха сүрөсүнү, андан кийин Ихлас сүрөсүн 3 жолу, Нас сүрөсүн 3 жолу, Фалак сүрөсүн 3 жолу окуп туруп, бүт денебизге сүртүп, колубуз менен сүф деп дем салып туруп жатсак, жакшы, өтө пайдалуу жин шейтандардын жамандыгынан сактанабыз. Нур Куран KG. Биздин ушул каналыбызда катталып, достор менен бөлүшүп коюңуздар.